Музыкалык окуу жайдын абалын көрсөткөн студенттер Каримованы колдой турганын айтып чыгышты. Оштогу Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын студенттери Нуржигит Кадырбековго Самара Каримованы директорлук кызматка калтыруу өтүнүчү менен кайрылуу жасашты. Алар окуп жаткан имараттын абалы менен тааныштырып, жаңыланууну каалап жатышканын кошумчалашты. Булак кабарлар KG. Тез жардам кечигип, аялынын төрөтүн күйөөсү кабыл алды. Бишкекте толгоосу кармаган аялдын төрөтүн күйөөсү кабыл алды. Экинчи нарезесин күтүп жаткан аялдын толгоосу 17 январда башталган. Төрөттү кабыл алган ата тез жардам кызматына байланышканын, 30 мүнөт бою бригада келбегенин, кайра чалса телефонду коюп салышканын айткан. Эч кимден жардам болбосун түшүнүп, колун жууп, аялдын төрөтүн кабыл алганын билдирген. Ал эми тез жардам кызматы ымыркай төрөлгөндөн кийин келген. Бишкектеги тез жардам борборунун директору Искендер Шаяхметов бригадалардын жетишсиздигинен улам чакыруу болгон жерге кайра жандандыруу тобу жөнөтүлгөнүн билдирди. Бизде бригадалар жетиштүү эмес, мындан улам чакыруу түшкөндөн кийин 30 мүнөткө чейин бригада жөнөтүлгөн эмес, себеби бардык бригадалар бош эмес болчу. Чакырган тарап көпкө күтүп калбашы үчүн жандандыруу тобу жөнөтүлгөн. Тез жардам кызматы жерине барганда аял төрөп койгону белгилүү болгон. Эне бала төрөт үйүнө жеткирилген, деди ал. Булак аргумент KG. Балбак Төлөбаев: мени жумуштан алуу чечими мыйзамсыз, ага күлүп эле койгула. Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев депутаттардын Бишкек шаарынын мэрин кызматтан алуу тууралуу сунушу боюнча комментарий берди. Мен бул кабарды окудум. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары Момбеков жана Жумалиев. Мыйзамды бир жолу ачып окуп коюңуздарчы. Мен 2 мыйзамдын негизинде иштейм. Менин өзүмдүн парламентим бар. Килейген парламентке менин 3 орун басарымды чакырып жатат. Биздин ал жака кандай тиешебиз бар? Ал жака кичинекей мэриянын эмне кереги бар? Баарыбыз мыйзамдуу иштейле. Мен суранып өтүнүп кетейин. Мыйзамсыз иштердин негизинде элдик толкундоолор болду. Дагы бир жолу эл өкүлдөрү мыйзамды ачып окуп коюшсун. Ал комитетке өздөрүнүн өкүлдөрү бар, аларды чакыра берсин. Ал эми мени жумуштан алуу чечими мыйзамсыз, ага күлүп эле коюш керек, деди Төлөбаев. Булак аргумент KG. Анжелика: абалым начарлап, башым айланып кулап калдым. Ырчы Анжелика Кайратовна абалы начарлап, башы айланып кулап калганын айтты. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жарыялады. Дарыгерлердин төшөктөн турбай жатып дарылан деген сөзүн укпай иштеп жүрө берип тепкичтен кулап кеттим. Эми сөзсүз жатып дарыланам. Башыман катуу соокко алып калдым окшойт. Ооруканага өпкөмдү тарттырганы барсам, узун кезек күткөн элдер. Эч ким эреже сактабай, бет кап тагынбай эле жүрүшөт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, медайымды үйгө чакырып алып, астма укол алган туура болот окшойт. Ансыз да ооруканада орундар, дарыгерлер жетишпей жатат, дейт ырчы. Булак аргумент KG. Министрлик коронавируска каршы вакцинаны кимдер биринчи ала турганын айтты. Коронавируска каршы вакцинаны биринчи кезекте саламаттык сактоо тутумунда иштеген медицина кызматкерлери, тобокелдик тобуна киргендер жана калкты тейлөө кызматтарында иштегендер алат. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифингде билдирди. Анын айтымында азыркы тапта эмдөөнү этап менен жүргүзүү маселеси каралууда. Коронавируска каршы эмдөө боюнча ар ким ар кандай пикир айтып, айрымдары кооптонуп жатышат. Бирок вакцина өлүм учурларын азайта турганын белгилеп кетишибиз керек. Кыргызстан Ковакс альянсына кошулган. Бул механизмдин алкагында алдын ала жүргүзүлгөн эсептөөлөргө ылайык коронавируска каршы эмдөөгө алына турган болжол менен 1 миллион 200 адам бар экени аныкталды. Бул өлкөнүн жалпы калкынын 20%-ын түзөт. Алардын ичинен вакцинаны биринчи кезекте саламаттык сактоо тутумунда иштеген медицина кызматкерлери, тобокелдик тобуна киргендер жана калкты тейлөө кызматтарында иштегендер алат, деди Акматова. Ал вакцина жана аны сактаган муздаткыч алуу үчүн Кыргызстанда учурда эсептөөлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG.